Qarızdарды keçip жиберген адамға берілүүчү сооп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хузайфа радиаллаху анху Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Өлім периштеси силерге чейинки жашаган бир адамдын жанын алат. Андан кийин ал адамдан суроо калган кезде суроо беришет. Сен жашооңдо бир жакшылык иш кылдың беле деп, анда ал адам жок деп жооп берет. Периштелер ага кайра эстеп көрчү дешет. Анда ал адам мен адамдарга карыз акча берчүмүн да, кол алдымдагы иштеген жигиттерге буйручумун. Эгер кимдир бирөөсү кыйналып карызын төлөй албай калса, аны кечип жибергиле деп. Анын мындай жоон уккан Алла Таала бул адамдын да күнөөлөрүн кечирип жибергиле деп периштелерине буйруду деди. Бул хадистен алынчу сабак. Ким бул дүйнөдө бир адамдын кыйынчылыгын жеңилдетсе, Алла Таала ал адамдын кыйынчылыгын акыретте жеңилдетет. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин баарыбызды ушул хадиске амал кылуучулардан кылсын. Аллах Таала кыямат күнү баардыгыбыздын кылган күнөөлөрүбүздү кечирип, жайыбызды жаннаттын эң жогорку даражасынан берсин. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.